Үй-бүлөдө балдар менен акылдуу китептерди окуу, талкуулоо жөнүндө. Үй-бүлөдө балдар менен чогуу бийик ойлорду жазган китептерди ар убакта бийик системалуу окуу, талкуулоо өзүнүн эң жакшы жемишин берет. Мисалы, ой гүлдөрү китеби ар бир үй-бүлөдө болсо максатка ылайыктуу. Даанышмандар адамдын мына бул 14 сапатка эгедер болуусун айтышкан экен. Биринчи, сабырдуулуктун ээси бол. Ашыкча өлчөмдө жеп ичпегин. Ушундай кылсаң гана өз пикирине эгедер болосуң. Жакшыраак, тереңирээк ойлоносуң. Экинчи, унчукпоо. Өзүнө жана башкаларга пайдасы тийбей турган сөздөрдү сүйлөбөгүн, эзмелик кылбагын. Үчүнчү, тартиптүүлүк. Тартиптүү, тыкан бол. Ар бир нерсенин өз орду жана ар бир иштин өз убакыты, сааты болсун. Төртүнчү, бийик сапаттын ээси бол. Жасай турган ишиңди оболу жакшы ойлонуп, бир чечимге келгин. Андан соң ал ишти эч бир кемчиликсиз аткаргын. Бешинчи, үнөмдүү болгун, ысырапкерчиликтен сактангын. Алтынчы, аракетчил, тырышчаактыктын эгеси бол. Убактыңды бекерге өткөрбөгүн. Пайдалуу иштер менен алек болгун. Керексиз иштерден колуңду тарткын. Жетинчи, калыстыкты, тууралыкты туу туткун. Ар дайым туура сүйлөгүн, туура иштегин. Арам ниеттен өзүңдү сактагын. Дилиң таза болсун. Акыйкатчыл болгун. Чындык, ак сөздү айкын сүйлөгүн. Сегизинчи, токтоолукту сактагын. Ар кандай нерседе орто абалды кармагын. Чийинден чыгып кетпегин. Бир адамдын ак эмгегин эң жакшы билип турганыңда дагы андан өч алууга умтулбагын, өзүңдү кармай билгин. Тогузунчу, адал мүнөздүү болгун. Азат боюңду, кийим-кечек, үй жана башка нерселериңди ыплас кылбай, таза кармап, тазалыкка дыкат койгун. Онунчу, жүрөк көтөрүмдүүлүгүнө эгедер болгун. Ар кандай арзыбаган, майда чүйдө нерселерге кайгырып, ден соолугуңду бузбагын. 11. Назик болгун. Жеке өзүң түгүл, башкалардын тынчтыгын дагы кандайдыр бир кооптуу коркунуч алдында калтырбагын. Ар дайым намыстуу болгун. Маанисиз жолго түшпөгүн. 12. Адептүү болгун. Тарбиялуу аалымдар менен билимдүүлөрдөн өрнөк алган. Көңүл жубатар, кайрымдуу